Достор, жолго чыксаң жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал жана Нурбаев Лайф YouTube каналы автокараоке долбоору. Бүгүн бизде өзгөчө коногубуз бар. Нур Чолпон. Тоза болуңуздар. Ай чыкканда балбырдан, айды көрсөм сени көрүп, битпей берем жалгырам. Айдын табам келесиңби, айдан түшүп келесиңби, 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 келесиңби жан берген, келесиңби дегейсиң. Айдын табам келесиңби, айдан түшүп келесиңби, 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 келесиңби жан берген, келесиңби дегейсиң. Суу боюндагы жакта, сууну көрсөм сени көрүп, кетпей берем кыр жакта. Суудан табам келесиңби, суудан чыгып келесиңби, 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 келесиңби жан берген, келесиңби жан берген. Суудан табам келесиңби, суудан чыгып келесиңби, аннанайым, аннанайым, аннанайым жан берген, аннанайым жан берген. Ай келесиңби дегейсиң. Кандай? Толкунданып кеттим вообще. Неге? Көрүп чыгып койдуңбу? Жок, машинада эми биринчи жолу ойноп атам комузда. Жок, балким тиги сабакка кечигип баратып, такси чакырып, анан түнү менен комуздун эмеден жаттабай калып болгон жок беле ушундай жолдон? Бир жолу, бир эки жолу болуп калган. Концертке чакырып калып, таксиге менен баратканда гитарамды алып, монтип кыңылдатып, үнүмдү настройка кылып, гитарамды настройка кылып, ичимен ырдап, бирок монтуп алып ойногон учурлар комуз менен болгон эмес. Болгон эмес. Гитара Комуз менен болгон эмес. Гитара. Анан эмне кылды ти? Эми водитель аябай жыргады ошот, э? Чет бердиң дагы, получается. Ой, катырак деп коет. Мен ал жакта ага мешать этпейин, тоскоол болбойн деп. Акча төлөгөндө счётты айтты да мынча депчи. Сен айттың да азыраак деп. Скидка кылыңыз депчи. Жок, мен дайыма эле ошондойм. Ырдап бериңизчи десе, скидка кыласызбы? Жакшы. Нур Чолпон, кош келиңиз. Кош Рахмат. келиңиз биздин автокараоке долбоорубузга. Баарыңыздарга саламатсыздарбы? Ооба, биздин көрөрмандар дагы, көрүүчүлөр дагы Нур Чолпон деп жазып калышат комментарийге, чакырыңыз депчи. Анан мен акыркы жанагы сиздин эмедүүлүккө карата гимн ырдап атыңызбы, Кыргыз Республикасы гимни. Көрүп мага аябай жакты ырдаганы, анан чындап эле чакыра ал деп Нур Чолпонго байланыштык. Нур Чолпон кочевникте жүрөм деп, көчмөн оюндарында жүрөм деп. Көк бөрүдө главный болельщик болуп дайындалыптыр быйыл. Ооба. Эң ярый фанаты мен болом. Биздин көк бөрү командасынын эмеси да ошо фан зонасынын чоңу болуп дайындалып туруп. Анан кандай жакшы элеби? Эң сон айткандагыдай эле болду го. 32-9 менен нутуп жеңдик. Жакшы. Бул катты айттыңыз. Жакшы айттыңыз. Удабыз депчи. Ооба. Азыркы күндө эмне жаңылык болот? Азыркы күндө мына кечээ эле көчмөндөр оюндарынан келдим. Дагы деле жан дүйнөмөн ушул патриоттук сезимдер, мекениме болгон сыймыгым, эйфория кете элек али.
сиз өзүңүз ошол жерде жүрдүңүз, ошол жерде аралаштыңыз, ошол жерде кырчында жүрдүңүз, тамак бышырып, туурабы? Тиги эме менен болгон аякуулар. ооба жетелешип жүрдүк. Кандай болду? Ичинде мындай кыска бир мүнөттүн ичинде. Биздин эң негизги максат биздин мамлекетте болбогон көчмөндөр оюндарын көрбөй калган, мүмкүнчүлүгү жок болуп калган адамдарга алыстан чагылдырып берүү. Ооба. Биринчи кезекте. А экинчи кезекте мына экранда башка жагын көрсөтөт да, сахнанын алды жагын көрсөтөт. А биз сахнанын арт жагын көрсөттүк. Ошол ички мындай ашканасын көрсөтүп жүрдүк да. Волонтерлорго аралашып, ал жакта концерттин уюштуруучуларына аралашып, Көкбөрүнүн оюнчуларына аралашып, болельщиктерге кошулуп, эң негизгиси ошол биздин көрүүчүлөргө көчмөндөр оюндарынын ички тарабында эмне болуп атканын чагылдырганга аракет кылдык. Анан биздин эмгегибиз текке кетпеди дейм. Анткени дегенде Инстаграмга, Фейсбукка көп эле адамдар жазып калышты. Мисалы мага рахмат чоң, биз азыр Москвада элек, көргөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошого сиздин прямой эфириңизди көрүп, кичине болсо да күбө болдук деп жазышты көп. Эми жазган жокпу КТРден сага? Не конкуренция отасың? Алардын убакыты жетпей калды окшойт анын жазганга. Текшерип көр дайректте. Текшерип көрөйүн. Балки каттар келип калган. Мат көрүүчүлөр чоң ырдайды. Сонун чыгарма Нур Чолпондун аткаруусунда. Чолпон, өзүң жөнүндө айтып берчи. Кайсы жерде төрөлдү? Кайсы жерде окуп баштады? Мен ойлойм ушул музыкалык билимиң Кудайга шүгүр бар, ошол жөнүндө кененирээк айтып берсең биздин көрүүчүлөргө. Мен касиеттүү Ош шаарында төрөлгөм. Ошол жакта чоңойгом. Эң биринчи билимимди орто мектепте дагы, музыкалдык мектепте дагы, анан дагы сүрөт мектебинде дагы ошол жакта окугам. Кичинекей кезимде Ошто, ооба, Ошто. Кичинекей кезимде эле аябай активдүү кыз болчумун. Ата энем эч качан мени бирдемеге бар деп муктаж кылчу эмес да. Мажбурлачу эмес. Мен өзүм эле өзүм каалап музыкалдык мектепке баргым келди. Скрипкага баргам. Скрипканы 5 жыл музыкалдык мектепти бүтүргөм. Анан кийин сүрөт мектебине бардым. Ошол эле учурда Кыргыздын улуттук бийлерин билеп жүргөмүн. Келечек деген фондко барып, ошол эле учурда 2-3 организацияда волонтер болуп дагы жүргөм. Красный полумесяц дагы ошолордун катарына кирет. Стаж катуу экен, э? Ооба. Аябай бекем. 1-2 жылдан кийин пенсия чыкса. Анан кийин бирок ошол кезде мен профессионал музыкант болом деген оюм болгон эмес. Болгон эмес.
профессионалдуу түрдө ырдап калам деген оюм болгон эмес. Балки профессионал волонтер болом. Мен археолог болом дечүмүн. Серьезно? Кичинекей кезимен дайыма ушул тиги Египет жөнүндө, башка жерлер жөнүндө кинолорду көрүп калып, мен да археолог болуп ушулардын баардыгын изилдесем, Кыргыздын тарыхын изилдеп чыксам кандай сонун болмок эле деп деген максаттарым бар. Чоңоюп бир 7-8 класста окуп калгандан кийин мамам угуп баштады мен эжекелери менен музыкалдык мектеп жактан мугалимдери менен кызыңыз жакшы ырдайт, концерттерге катышып атат, молодец деп. Анан кийин бир күнү келип, кызым сени мактап атышат, кана ырдап берчи деп калды. Жок дедим. Жок, ага чейин деле мамам угуп жүрчү да, бирок маани берчү эмес да. Анан кийин макул деп атайына мамамды отургузуп, Жолдубай Кайыповдун Атам менен энеме деген ырын фортепианода ырдаганча ойноп берген. Ошон ырды укканда мамам көзүнө жаш алып уккандагы, кызым сен музыкант болушуң керек экен. Окууңду бүтөрүң менен Бишкекке барайлы дагы сен Күрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайга тапшыр деген. Ошондон кийин баштап мен профессионал музыкант болом деп өзүм умтулуп баштагам. Тиги археология жактан ийгиликтериң көрсөткөн жоксуңбу? Мүмкүн буйруса, Үч кесипке киришке болот да. мүмкүн буйруса көрүнүп калаттыр ал жакта. Үйлөрүң жана бала кезинде күрөгүңдү алып алып келип. Мен касабым. Жанымда мынакей кичинекей Нурчолпон достор. Өзүнүн экеси чоң гитара десек болот, чоң Антонио Бандерас деп. Батпай жатам. Биринчи жолу Нурчолпон жеңил машинен батпай жатам. Кеттик анда эмесе. Жамгыр төктү, Түгелбай Казаков атабызга терең таазим, азаматсыз. Асанкалы Керимбаев атабыз үй эмесине общежитиясына келгенде уксаң деп туруп Түгелбай атабыз ушундай ыр чыгардым деп жамгыр төктүн ырдап берди. Анда да жамгыр төгүп сыртта калип келе студенттердин общежитиясы жатаканасында Асанкалы Керимбаев Аттышы дептир. сонун мага берчи дептир. Жок дептир. Азыр уже өзүм чыгарып атам. Келиңиздер. Түгелбай Казаков атабыз. Нурчолпон. Жамгыр төктү эч басыбай мискел атты ошол болуп жол кароодон көз ачырбай бет алдында шамал согуп күнгө күрөп жамгыр төктү ошол күндөр кайда кетти жаштыгымда жеге чегип айрылбастан кете берди. Жамгыр төктү эске түштү алыс калган жаштыгымда сагынтасың жүрөк тесип колдон учкан аккуумда күнгөр күрөп жамгыр төктү ошол күндөр кайда кетти жаштыгымдан
ошол жерде ЛТРдин журналисти Жакшылык Матанов деген байке көрүп калып, үнүң аябай сонун экен, бул жакта Сүйүн Откеев деген режиссер байке ушундай долбоор ачып атат, элдик таланттар деген. Ошого барып катышып көрбөйсүңбү? Жөн эле барып ырдап берет экенсиң, сени видеого тартып интернетке салып коюшат экен дейишкен деп айткан. Анын сунушу боюнча эле макул деп баргам. Сүйүн Откеевдин студиясына барып, гитарам менен бир 5-6 чыгарма ойноп бергем. Ошонун ичинен үчөөсүн эң жакшыларын тандап алып, интернетке жайгаштырышкан. Ошондон эле башталган менин музыкалык жолум десем болот. Жакшы, анда кеттик, ошону ойноп берели. Достор, кеттик анда эмесе. Урматтуу көрүүчү, сиздин суранычыңыз боюнча кичине шаңдураак ойногулачы дегениңизди. Шаңды болсун. Сизге мага токтотуп Агылган күнгө булактай, жагылган түндө чырактай, ырыстан бүткөн ирим бар, ырдайын бүгүн суратпай, баталы кызыта, бар мына музыка. Чачылым бул кечте, сурулуп жүрөктөн, сунулатыр десем, кыргыз деп ырдалат, жылдыз деп ырдалат, кошулуп ырдасам, өмүрүм нурданат, өмүрүм нурданат. Кадырлуу журттун байлыгы, канаттуу ырдын кайрыгын, учалы бирге замандаш, унутуп дилде кайгыны, жанымды кызыта, жаңырсын музыка. Чачылым бул кечте, чачылым бул кечте, сурулуп жүрөктөн, сунулатыр десем, кыргыз деп ырдалат, жылдыз деп ырдалат, кошулуп ырдасам, өмүрүм нурданат, өмүрүм нурданат. Ушинтип коюшат акырында. Мен салдым бар, мындай карап калышты. Байкадың байкажасың жаңы? Жок, мен ырыма кирип кеткен болчу. Малдар өтүп баратат да, анан бир уй алдындагы эмесин мындай коюп жаман укту сен. Ата энең жөнүндө айтып берчи. Бир туугандарың жөнүндө. Менин ата энем экөө тең мыйзам тарабында иштешет, экөө тең юрист. Анан бирок атам болсо ыр жазат, акын. Акын юрист. Ооба. Анан кийин кулакка салып мандолинада, комузда ойношту белем. Атам дагы ошо комузга кошуп бир аз ырдайт. Бирок эң негизги үн бул апам тараптан өтө окшойт дейм. Анткени апамдын үнү вах да. Элдик ырларды, эски ырларды аябай сонун ырдайт. Ошо кичинекей кезимде бешиктен эле мамам ошо бизге ырларын ырдап, кыргыз ырларын ырдап бизди чоңойткон. Ошол ырлар менин жүрөгүмө, кулагыма ушунчалык сиңип калган экен. Кийин чоңоюп, азыр мен ошол ырларга өзүмдүн көрүүм боюнча кавер жасап жатам да. Ошол эле Айбар атат, ошол эле Ырыспай Абдыкадыровдун Издейм сениси, ошол эле Жамгыр төктү, бүт апам мага ырдап берген чыгармалар да. Негизи бүт эле чыгармаларымдын баардыгын эле мен апама арнайм. Атаке деген ыр болсо делеби?
керегі шығарма, мен мамамды арнаймын деп. Жок, бүт ийгилигимдин баардыгын атып Ырдаган ырларын мамамды арнаймын деппейсиң? анткени негизги ошо мен ырдап калышыма апам түрткү болду да ошондуктан. Так, улантабыз Нурчолпон. Жанакы Дарагыры биринчи кыргыз мюзикл. Айбек Дайырбеков режиссер. Макес. Мен ал эмесин кинону көргөм, бет ачарын алгам презентациясына, жабык көрсөтүүгө. Мага аябай жакты кино. Ошол жерде сиздин аткаруңузда дагы эмелер бар, Ошол фильмдеги башкы каарман Бегимайдын бүт ырларын мен ырдап бергем. Канча ырдалды? 5-6 э? Көп эле да. Анын үстүнөн жанагы алардын финалдык ырларына дагы менин үнүм кошулган. Бирок өзүңүз жоксуз кинодо, э? Кинодо өзүм бармын, жанагы актер болуп катышып, башында той мааракеси болуп атканда мен болсо ырдап балдар менен ойноп, кичине жаш балдар менен ойноп чыгып кетем. Төбөтө болуп. Кызы бардын назы бар. Эпизод да? Эпизодическая роль. Жакшы. Ойноп кетип каласыз. Ойноп ырдаганча ойноп бийлеп кетип калам. Археология боюнча. Кыргызчылык боюнча. Күрүп алып. Тойго чыгып калсын. Күйөрмандар, мамлекетибиздин гимни айта кетчү нерсе 3 куплеттен турган гимнибиздин 2 куплети алынган. Азыркы учурда ошол эле көчмөндөр оюнунун ачылышына деле уксаңар 2 эле куплет ырдалган, 1 жана 3 куплет ошону азыр Нурчолпондон суранабыз, анан биз машинада кетип атабыз. Силер үйдөсүңөр. Биз гимн ырдаганда чогуу ырдап, туруп ырдагыла, биз болсо машинадан эми турганга аракет кылабыз, бирок мындай жаман көрбөгүлө да. Сөзү бар да. Адастырып көзүм люктан башты чыгарып алып. Элсет мен мындай рулду карым болгом да. Да, кеттик анда эмесе. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни бул биздин символдордун бири. Ошондуктан кыргызстаныбыз бирөө, биз көп.
арда гимнди укканда мана аябай өзгөчө мындай жакшы жерлерден коюлат го гимн. Биздин кыргызстандык мушкерлер болобу, спортчулар жеңгенде же бир чоң бир официальный бир майрам башталганда официалдуу жакшы мындай жерлерден угасың ошондо. Телеканал эртемен ойгонуп кечинде уктаган. Ооба, уктап баратканда дагы, ойгонгондо дагы иши. Бул биздин символ, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга Нурчолпон экөөбүз кайрылабыз. Болгон эле бир 2-3 символ бар. Желек, герб, президент, флаг дегендей, гимн дегендей. Ошондуктан бир эле гимнибиз бар. Баарыбыз ошону жатка билсек, 2 эле куплет, 2 кайырмасы менен кайырмасы ошол эле. Ошону билели, жатка билели, колдон келсе. Бул чакан бир кичинекей милдетибиз. Анткени биз көппүз, Кыргызстаныбыз бирөө. Гимнди билүү, кандай дейсиң? Ар бирибиздин парзыбыз жана ар дайым ушул гимнди кыргыз мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн ырдап келе берели. Ооба, жакшы ырдадың өзгөчө. Бул эмне, музыкасын ким ойноп койду? Бунун музыкасын өзүм ойногом фортепианода. Анан жаздырганда минус катары алып калгам да өзүм. Ушундай учурларда ырдап калсам керек. Быйыл чыгардың да, атайын быйыл эгемендүүлүккө. Ооба, быйыл негизи ар дайым эле оюмда бар болчу. Кыргыз мамлекетинин гимнин ырдап чыгыш керек дегенчи. Бирок ушул жайындасы 31 августка карата ырдап салайын деген эмне деген максатым пайда болду да. Анан 31 августка бир жума калганда эле гимндин аккордторун кулакка салып таба коюп неме ойнолушун жаттап, анан кийин 2 күн калганда, 31 августка 2 күн калганда оштон жаздырып музыкасын, анда ошто болчумун. Оштон жаздырып ырдап, анан кийин Бишкекке келип 30 августта площадька чыгып, неме көчмөндөр оюндарынын секретариатынан желекти сурап туруп, карызга өкүл катары сурап туруп, площадька койдум дагы, фортепианону алып келдим дагы, ойнодум дагы, ырдап, видеону тартып салдык дагы. Режиссерга айттым, эртең даяр болбосо өлтүрөм деп. Режиссер өлтүрдүң. Режиссер макул деп туруп түнү менен иштеди дагы. Эртеси күнү жөнөттү. Мен 31 август YouTube'га, Instagram'га салып салдым. Батаңызды беріңіз, біз аттаналы. Жол узак. Менің көлігімде меніп кет. Батқам, жорға дайын болды. Қайқа? Үйге, алайға. Нурчолпон, чоң рахмат. Караңгыда кирип бартат азыр. Сенин эгемендик чыгармаң менен буюрса бүтүрөбүз эфирде. Бул биздин өнөктөштөрдөн чакан белектер. Жорго такси. Бул чакан сага акысыз жол жүрүү. Канча? Аэропортко. Канча сомбу? Канча киши? Теме, аэропортко чейин. Аэропортко чейин акысыз жол жүрүү. Же кааласаң, можешь обменять шаар ичинде 2-3 жолу. Шаардын ичинде 2-3 жолу болгон жакшы да. Мен оюма эле чыгарып койдум, балким болуп калса, сага болот эле ошо. Так, улантабыз, LMNOP деген бутик бар. Торговый центр Весна. Бул жерге барып туруп эле моуну кармап турчу. Ошол жерде саткан балагачы Саламат деген балдар бар, Дастан деген балдар бар. Мындай кылсаң, мындайчы. Мындай кылып турсаң, каалаган бут кийим болобу, каалаган рюкзактар болобу, бул жерде абдан сапаттуу. Мен өзүм көргөм, өзүм даже кийингем. Каалаган нерсени сага акысыз. Акысызбы? Ботспу, рюкзакпу өзүң тандап алсаң болот бир нерсени. Мен Нурчолпон десем. Ошол эле? Ушуну көрсөтүп. Ошуну көргөш керек. Такой бирдеме сүйлөп кой да, көргөстүн алып кетербейчи. Арно деген бир проект бар. Балким уккан жоксуң. Бул жана биздин жылдыздардын видео куттуктоолорун биздин көрмандар телефон чалып заказ беришет.
телефондон чалышып, бул мисалы Мирбек Атабеков куттуктап койсо болобу, же Омар куттуктап койсо болобу, же Нурман Садыров, Нурлан Насип куттуктап койсо болобу деп туруп, буйрутма беришет, текстин жиберишет. Алар болсо ошол телефон аркылуу заказ кылып туруп, анан Насип болобу, Нурлан Насип же башка ырчылар куттукташат. Бул сага чакан купон дейбизби же? Ошондо мен Мирбек байке, мен туулган күнүм менен куттуктап коюңуз десем болобу? Болот. Только элемонопиге барып, ботсты кийип, Туулган күнгө сүрөткө тартып ботсунун размерин Мирбек Атабековго жиберсең, ошондой промокод токойсуң. Бул купон жогот го. Жана тамак жасаган билесиңби? жок. Билбейсиңби? Жок. Кайсы тамак? Тамак жеген билесиңби? Билем. Жок деп койсуң. Жок деп тамашалап койдуң окшойт, Ооба. Береке сода маркасы биздин өнөктөшүбүз, яичная лапша, жумурка кошулган кесме, мынакей атаңызга Гүлчатайдын кесмелерин салып бердим. Үйгө барып, апаңа сонун тамак жасап бер. Чекеңдерди, атаңдарды чакырып, археологдордун эттеринен. В общем, ошого. 1, 2, 3, 4. Ичинде да бирдеме бар экен, 5. Джекпот утуп алдым окшойт. Анда эмесе уруксат болсо, биз эфирде Нур Чолпондун эгемендик чыгармасы менен бүтүрөбүз, урматтуу көрөрмандар. Ушул менен эфир акырынан аяктайт Бул менин автордук чыгармам, обону мага таандык, ал эми сөзү Кудрет Тайчапаровго таандык. Тарыхты бүтүн кечирди маңдайда турат бейпилери чоң байлык азыр биз үчүн азаттык ынтымак жана эркиндик